Пастаны ашыкча өлчөмдө албай, керектүү гана өлчөмдө алабыз. Тишти өйдөдөн ылдыйды карай шыпыруу жолу менен тазалоо керек. Астыңкы тиштерди тазалоо ошондой эле ыкма менен жүргүзүлөт. Шыпыруу кыймылы ылдыйдан өйдөнү көздөй жүргүзүлөт. Үстүңкү жана астыңкы жаактагы тиштерди чайноо беттерин тиш щетка менен артка алдыга кыймылы менен тазалоо керек. Кийинки этапта тишти айландыруу жолу менен жууйбуз. Тилди түбүнүн учуна карай сүртүү жолу менен жууйбуз. Өздүк щеткабызды башка щеткаларга аралаштырбастан өзүнчө бөлүп салабыз.